Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Темирлери карайып бүткөн терезе тешик тушунан чымчык жан алы калбай жылан соруп, ажыдар кысып жаткансып безенип сайрап жиберди. Сайраганда да жүлүнгө сайып, жүрөктү мыкчып, тирүү жан чыдап тура алгыстай үн салып сайрады. Касым селт эте чочуп кетти да таңкы уйкудан ойгонду. Күн чыгыш жакты караган, сөөмөйдөй зымдар менен чатыраш кыла тордолгон терезеден таңдын кебездей жумшак алкымы камерага нур болуп төгүлүп турган экен. Маанайы ачыла, көңүлү жайлана түштү. Ой жеткен менен бой жетпеген соң жайнаган көздүн кылар иши кыскада. Эмне болгон чымчык? Эмне үчүн кез-кезде ушул туштан үн салып, ушул туштун бейпилин чок баскансып безеленип бузат? Адам жаныбы, жакшылык жарыгыбы, же жамандык кабарыбы? Көрө албай койдум. Көрсөм болот эле. Бүгүн неге таң жарчысынан мурун безеленип калган жаны бар? Башына мүшкүл түшпөдү бекен? Чымчык улам токтой калат да, анан кайра жыландын уу тишинде калгансып жан алы калбай безилдеп сайрайт. Азыр да ошентип жатты. Үнүндө күйүт, үнүндө сагыныч, үнүндө кандайдыр бир жан соогалаган жалыныч бардай туюлду. Бул да биздей өз тагдырына туткун болуп туйлагандардан окшойт, деди Касым. Анан баш аягын жыйганча аркы беркини ойлоно берди. Темир каалганын тешигинен күзөтчүнүн ойноктогон көзү көрүндү. Барсыңбы, Баатыр? Бармын. Бар болсоң жакшы экен. Келемиш болуп тешип, жең ичинде ийин казып чыгып кетпегениңе мен тобоо кылайын. А сен болсо түндөн аман чыкканыңа тобоо кылып, жакаңды кармада жай алып отура бер. Жарайбы? Жарайт. Жараса ошол. Күзөтчүлөрдүн эң улуусу ушул. Касым анын чынык атын билбейт. Бирдегилер муну Абышка деп чакырышат. Камактагылар да Абышка деп кайрылышат. Буга ал терикпейт. Терикмек турсун кайра антип айтканга сыймыктанат. Абышка болгонго не жетсин? Атыңды айтпай, ардактап ушинтип турушса төбөң көккө жетпейби? Абышка атка конгон да бар, кона албай койкоңдоп жүрүп кор болгондор да бар, деп коет. Күзөткө келген күндөрү ар бир камерага барып тааныштарын издейт. Жаңылар менен жаймабай таанышат. Алардын арасынан өзүнүн кишилерин бөлүп алат. Өзүнүн кишилери дегени көңүлүнө жаккандары. Жатаар маалда жакшы жаткыла, саат болуп калды. Эртең эмне болот ким билет, деп кетет. А эртең менен тигинтип, аман эсенсиңби, деп келет. Башка иши жок, куулук, шумдук дегенди билбейт. Абышка дегенчелик эле бар. Балким анын ушундай аталып кетишине өмүр жашынын өр таяй баштагандыгы эмес. Болду болбоду, өзүнүн жүрүм-туруму, адамдарга жасаган мамилеси себеп болгон өңдөнөт. Кээде силерди чыгарып коюп, анан эс алам го, деп калат. Мындагыларды ал качан чыгарат, качан ал айтканындай сунган бутту бир жыйнабай эс алат, муну бир Кудай гана билбесе, эч ким билбейт. Жа дегенде ошол сөздү айтып турган Абышканын өзү да билбейт. Негизи жакшы адам. Саясат менен, бийлик оюну менен иши жок, өз ишин аткарат да жүрөт. Бир мертебе ал Касымдан сураган. Сени профессор дейт го? Ооба, профессормун. О, жакшы экен. Бу кыргыздарда сага чейин профессор болгон эмес беле? Болгон эмес, десе ал аябай таң калган. Таң калганда суктана карап, Касымдын эмне иштерди жасаганын сураган. Ошондо ал: билсең керек, бизде эми азыр баарыбызда деп калбадыкпы? Ломоносов деген болгон. Ал дагы профессор эле, деп койду шыпшына. Тим эле аны менен чогуу жүргөнсүп. Аны убагында камаган, камабаганын билбейм, бирок кыйын адам экенин жакшы билем. Азыр ал тирүү болсо, Кудай өзү сактасын, бир камерада отурат беле, чочуп кеткен. Аксакалды билесиңби? Абдыкадыр Урузбековчу. Пай, мен билгенден канча адам Каргашанын оозунда турат. Билимдүү болбой калганым кайгырчу элем, офицер болсом дечү элем, болгондо да алардын чоңу болсом дечү элем. Пай. Чоңго чоң тозок, чоң кайгы түшөрүн билген эмесмин. Профессор, мен билгендин көбү ушул жерде. Силерди эптеп чыгарсам экен, анан эс алууга кетет элем. Ал Токонбаевди билсең керек, Кыргыздын номер 1 акын эмеспи? Кудай ошону сактасын деп калдым. Таанышпыз, жакшы билем. Тынч жүрөгөр деп калам. Ал дагы Ташкенттен окуган дейт. Заман жаман. Мына биздин НКВДнын билермандары мага окшоп күзөтчү болуп калышты.
Бүт Москвадан келгендер. Бийлик ошолорду. Биздикилер аларга жардамчы. Пай. Заман жаман. Экөө көпкө сүйлөшкөн. Ошол жолку да ал: биринчи болуу баарынан кыйын экенин билдиң беле? Билген жоксуң да. Бул өзү жеңил иш эмес. Биринчинин жолу да, тагдыры да татаал болот. Биринчи жаңылат. Ошол күнөөлүү аталат. Кудай сага биринчиликти бербегенде тагдырың мындай болмок эмес. Мен көптү көрдүм го. Биринчи болуудан коркпогондон кийин анын азабына да чыдай билгениң. Корккондор биринчи боло алышпайт. Алар чыйырдан олжо издешет. Анан анын кызыгына батып, атак даңкына бөлөңгүлөрү келишет. Балким сенин да ошондой досторуң бардыр. Бар эмей анан адам болгондон кийин баары болот. Ошолор биринчи болгусу келет. Биринчи болсо болсун. Бирок тарых деген тарых. Биринчини ошол тарых айтат. Ушунча китептериң бар экен. Бул деген эмгек да. Эмгегиң жардам бербей турганы жаман болуп жатыптыр. Баары бир акталасың. Кызматтын жолу башка, эмгектики түбөлүк болот. Ак эмгек унутулбайт. Кагазда калган эмгегиң бир күнү бактыңды ачат. Көрөрсүң, бактыңды ачат. Мен айтты дээрсиң. Ал унутулбашы керек. Сабатсыз, караңгы элиңди агартам деген тилегиң аман алып калгысы бардыр. Кудай бар эмеспи? Кудайга үнүң жеткенде кутуласың. А Кудай болсо алыста турат эмеспи? Бизден алыс. Касым буга унчуккан эмес. Кайра таң калган. Аман алып калгысы бардыр деген эмнеси? Аалы Тукумбаев экөө чынында жакшы эле. Тааныш болгондо кандай? Бири-бирине ак карасы артылбаган, ортосунда талашы да, уюшмасы да жок. Көңүлдөрү бири-бирин сыртынан жактырган тааныштардан эле. Ошол Аалы менен Ташкенден таанышып, Ташкенден пикир келишпей калганын Касым жакшы билет. Билмек турсун, азыр ошону көп ойлончу болуп кетти. Болу муну ал адабиятка болгон түшүнүктүн, көз караштын убактылуу дал келбестиги деп жүргөн. Бирок кийин андай болбоду. Атаандашуунун, колунан келгенин жасоонун, адабият менин түшүнүгүмдөй болот, башкалардыкы туура эмес, саясий жактан калпыстыктын арты кайгылуу бүтөт деген куру намыска айланып кетти. Ошол бойдон ойдон чыгып, эске кирбей, бир көргөн түш сыңары унутулуп калса болмок. Аалынын ар бир кадамы кабылан качырышты салып туруп алды. Ал эми Касым болсо андан саясий ката издеп убара болгон жок. Өзүнүн ошол көз карашына, бир болгон пикир тыянагынан жанбай, тескерисинче анысын кайра күчөтүп, оюнун чындыгына жетүүнүн аракетин көрдү. Ошентип отуруп, алар элдешкис эки жоо сымал кек сактамай өч алышууга өтүп кетишти окшойт. Аалы да өжөр экен. Эми кайрылбас кармаш болгон соң кыл чаюуга мүмкүнчүлүк жок. Пикириңди айт, коргон, көз карашыңды сактап кал. Ушундай болуп калды. Иш теңир жактырбас тескерисине айланып, кайра жаачу булут сымал карайып, агарарын айтпаган көк айыгыш болду. Касым өзүнүн мүчүлүшүн билчү. Кемчилик кетирбеген адам болорбу? Кеткен кемчилигин партиянын областтык комитетинде да мойнуна алган. Башка жерлерде ушундай кадам жасоого аргасыз болгон. Бирок ал муну бир чети чын эле аргасыздан, башка илип алар айла-мал жогунан ошентсе, экинчиден ал учурдагы саясий кырдаалдан чочулаган. Ал жалпы союз боюнча жүрүп жаткан бул кыргынга айланган кандуу саясатты жакшы түшүнгөн. Ар бир республикадан, облустан чыккан адабий, маданий жана илимий ишмерлердин тагдырларын өз тагдырына, өз турмушуна салыштырып, бул жоо чапкандай жоболоңдун кел кою жок кесепеттей туюлган кыямат кайымдын капшабына кабылбайын деп, кырдаалга кылдат талдоо жүргүзүп турган. Анан бир күн эле болжолу 1929 жылыго Магжан Жумабаевдин камалганын, камалганда да дал ошол партиялык тазалоонун капшабы менен күнөөлөнгөнүн уккан. Ошондо кайсы бир чогулушта Аалы сөз сүйлөгөн. Казак туугандар улутчул акындарын партиялык жазага тартып жатышат. Бизде да алардын таалиминде жазып, таасиринде таланттуу аталгандар бар деп айткан. Болжолу Касымдын каталыгы бул болду. Калемгердин, илимпоздун ишмердигин кимдир бирөөгө өткөн өчү бардай өчөгүшө өркүндөтүп, зоргуп каларына карабай, күнү түн тынбай иштеп, анан анысынан маяккан майнап чыгып, улам ташы өйдө кулап, айтор алган багытынан
көздөгөн максатынан бурулбай, өз концепциясын ого бетер бекемдеп, ого бетер тереңдетип туруп алганы болду. Балким кимдир бирөөлөргө анын ушул өжөрдүгү, өлөр талаарын билбей иштей берген мээнеткечтиги жакпай калды бекен. Болсо болгондур. Бирок жанагы сындардан кийин академия кечесин жазбай койсо, жазса да аны сахнага алып чыкпай тура турса болмок экен. Пенде болгон соң жанагыдай Жалпы Союзга чейин дуу чыгып, айдактоо менен айып коюлуп, сыйыртмак сын айтылып, жан кечти мамиле жасалып калгандан кийин бука моюн, таш маңдай, ач албарс азуу аталган айтылуу гезет Правда карегин кадап калгандан улам айтылган сөз да. Болбосо Касым ал пьесасын атай ушундай болсун деп жазды дейсиңби? Болгону ал бул жарыкка өз мезгилинде, эли ушундай эреңге зарлап турган учурда жаралса да, турмуш, тагдыр, саясат анын дүйнөгө өз учурунан эрте жаралып калганын, мезгилинен озуп жашаганын, мезгилинен озуп ойлонгонун түшүнбөй калганы калкына кара кайгы, өчпөс күйүт берип салбадыбы? Өзү да азыр дал ушул академия кечесине жасалган мамилеге өкүнүп жүрөт. 1935 жылы ооба, ошол жылы Макжан акталып чыкканда ал да ичинен кубанган. Ага коюлган негизги күнөөлөрдүн бири чыгармаларындагы антипартиялык көз караш, улутчул идея болсо да, акындын Ташкент мезгилиндеги саясий ишмердиги, тагыраак айтканда Алаш Ордо партиясынын идеологиясын басма сөздө жана көркөм чыгармаларында ачык үгүттөгөнү эле. Касым ушундан шекшиген. Анын шакирттеринин бири катары суракка түшүп калбас бекем деп кез-кез ойлоп калчу. Заман ошондой болчу. Анын үстүнө ким айыпкер катары кармалса, анын жек жааттары, жакын санаалаш достору бүтүндөй шектүү катары сурактан өтчү. Үзүл кесил угулган маалыматтарга караганда, Макжандын тагдыры да ушундай болуптур. Эскини көксөгөн акын катары жерге жээгинен бери суракка түшүптүр. Бул жөнүндө Касымга бирөө жарым келип, анын андай-мындай ишин тактаган да сураган да жок. Эмнегедир ал кимдир бирөөнүн келишин ичинен күтүп, ичинен суракка даярданып жүргөн эле. Бирок андай болбоду. Угушуна караганда, ага пролетариаттын улуу жазуучусу Максим Горкийдин жардамы тийиптир. Кайра-кайра кат аркылуу кайрылганына караганда, ал экөөнүн ортосунда кыйышпас мамиле, көңүл суубас көз караш бар болсо керек. Чоң жазуучу кирчү жерге кирип, барчу адамга барып жатып, Макжандын акталышына себеп болуптур. Кандай андайын ким билсин? Айтор Макжан Жумабаев менен Ильяс Жансүгүрөвдүн орус калемгерлери менен, асыресе дал ушул Максим Горкий менен мамилеси жакшы экенин, чыгармачыл адам катары гана эмес, санаалаштар иретинде үй бүлөлүк катышы бар экенин жакшы билчү. Бир-эки курдай алар менен чогуу болгон. Улут адабиятын, улут тарыхын, улут маданиятын көтөрүп чыгыш керек деген Горкийдин пикирин уккан. Муну Ильяс Жансүгүрөвдүн чыгармачылык планына карата айтканда, максат жакшы, орустун белгилүү адамдары тарыхы жөнүндө албетте жазуу керек. Бирок аны сен орус адамынан, орус жазуучусунан артык билип, ошол элди таң калтыра тургандай жаза аларыңа ишенгенде гана бел байлоо зарыл. Ушул ыңгайдан алганда, эмне үчүн өз улут тарыхын көркөм чыгармалар аркылуу башка элдерге жеткирүүгө болбосун? Силердин эл жөнүндө, тарыхыңар, маданиятыңар тууралуу башка улут тамшанар чыгармалар жаралышы керек. Аны, маселен, мага караганда мына силер жакшы жазып бере аласыңар, деген эле. Ушул сөз кулагына куюлуп, аза боюна кан аркылуу тарап кала бериптир. Кайыптан бүткөн ойсумал караң калгыр академия кечеси мына ушул таасирлерден кийин Касымдын акыл сезимде тынчтык бербей, басса турса байкалбаган бир ойлор бакытындай сезилип, бой балкытып, көңүл кушун шаңшытып, кыярбас кыргыз тарыхы болуп туруп албадыбы? Толкуган ойду, ташкындаган сезимди Касым ошентип токтото албай, акыры ал максатын пьеса жазуу менен тынчытканга киришкен. Кыргыз тарыхынын бир кызык учурун кыярбас көркөм сөз менен кылымга калтырам деген. Бүт бардыгы ойдогудай эле болмок. Тиешелүү адамдар менен сүйлөшүп, тиешелүү жерлер менен макулдашып, колунан келет деген авторлор менен кеңешип, академия кечеси аталган пьесалар циклинин жалпы планын өзү түзүп чыккан.
Анан ойдо жок жерден 1932 жылы ВКПБ Кыр обкомунун Борбордук комитети кыргыз адабияты жөнүндө деген тарыхый токтомду кабыл алып калды. Ооба, ал партиялык документ 4-март күнү болду. Алаш Ордонун контрреволюциялык идеяларын кыргыз адабиятына алып келген автор катары Касым Тыныстанов катуу айыпталды. Резолюцияга бул аныктама сур жыландай сүр көрсөтүп кирди. Сын айтыларын, ар кандай пикирлер болоорун ал мурда эле күткөн, бирок чындык менен калыстык акыркы сөзүн айтат деп үмүт эткен. Чыгармачылык бакыт бир күн байкатпай башынан сылап, маңдайында жылдыз болуп жанарына ишенген. Тилекке каршы андай болгон жок. Ушул резолюциядан баштап Аалы Токонбаевдин чырагы жарыгыраак күйө баштады. Ташкенттин таш эриткен аптабында жибибеген ортодогу салкын мамиле, анча ачыкка чыга албай, кыйноодо жүргөн көз караш ошол кездин саясий оюнуна, идеологиялык кармашына айланып кетти. Мурда 1-2 мертебе макала жазып, чогулуштарда моокумун анча кандырбай сыпаттап сүйлөгөн Аалы эми резолюция менен оозанып, резолюция менен саясий сокку урганга ачык өттү. Касымдын атын атап, чыгармаларындагы антипартиялык көз караштарды бирден талдап көрсөтө баштады. Анан ага Правданын кабарчылары жардамга келишти. Канжык ага качантан берки касташкан жоонун башын байлап алышкансып, кайра-кайра кан жыттанган макалаларды жазышты. Касым деле эмес, партиянын Кыргыз облустук комитетинин ишин кабыргадан кармап, катуу сындап чыгышты. Мына ушул кырдаал Аалы Токонбаевдин анча-мынча кылчактап турган абалын оңоп, тартынчыктап турган оюн жайкы таңдай шаңкайтып ачып кетти. Колуна коконду чабар, ай балта карматып, кара сууга кандырып, кайра-кайра кайроого салып ачалбарс кылып келаткан кылычын кызыл чок кындан суурутту. Ошого удаа эле 1933 жылдын 17-июнунда ВКПБ Кыргыз обкомунун 7-пленуму болуп, анда учурдагы саясий абалга, адабий турмушка так аныктама, партиялык калыс баа берилди. Токонбаевдин саясий кыраакылыгы, партиялык көргөчтүгү, идеологиялык зеректиги, чынын айтыш керек, өз жеңишине жетти. Анын козгогон маселесин пленум колдоого алды. Ошо пленумда алдыдагы негизги милдеттердин бири катары адабияттагы партиялуулук проблемасына өзгөчө көңүл бурулду. Албетте, мындай учурда Касым Тыныстановдун академия кечеси айтылбай калмак беле. Айтылды. Айтылганда да аны көргөндөр да, көрбөгөндөр да, окугандар да, окуй электер да, түшүнгөндөр да, түшүнбөгөндөр да, ал турсун дегеле түшүнгүсү келбегендер да алы жетишинче айтып өтүштү. Пленумга эмнегедир ВКПБ Борбордук комитетинин Орто Азия бюросунун биринчи секретары Бауман катышкан. Мындай деңгээлдеги ардактуу адам бар жерде айтылчу сөз жерде калбасын билгендер желөпкөдөй желпинип жетин албай сүйлөштү. Бауман да ошондо кеңири сөз сүйлөгөн. Партиялык уюмдун алдындагы орчундуу милдеттерди айтып келип, эмнегедир адабият маселесине да басым жасаган. Эскини манап кулактардын өткөндөгү курулушун жана уруучулук турмушун кусалык менен кумарлана ырдап жүргөндөр да бар деген эле. Бул сөз Касымдын артынан саясий айып коюп жатышкандардын коңулга каткан чырагын колуна бекем карматты. Ал эми Аалы Токонбаев болсо муну бетер күчөттү. Ар бир жыйында партиянын белгилүү лидери кыйытып айткан сөздү бетке кармап, аны учурдагы саясат менен бекемдеп, идеологиянын маанилүү маселеси катары маани берип, ыгы келген учурда түз эле Касым Тыныстановдун өзүнө, анын чыгармачылыгына багыттап жүрдү. Калп айткан менен болобу, Аалы жалпы сүйлөгөндө, бышелек ашка кашык салып жибергенди жактырчу эмес. Сүйлөр сөзүн сүмбөдөй түздөп, кылар кандай кыябына келтире чыйратып туруп, аларды кандайдыр бир факты маалыматтар менен, эң эле жок дегенде мисалдар менен урагыс кылып бекемдеп алып сүйлөчү. Бул анын эчен-эчен кармаштан, баш айрылып, көз жарылган талаштан улам калыптанган, Кытай чебиндей бекемделген турмуш сабагы деле эмес. Балким болсо болгондур, бирок иштин көзү башка деле. Эне сүтү менен кошо жаралып, балалык мүнөзү аркылуу бойго тарап, канга сиңген кадимки эле адамдык мүнөзү болчу. Аны жакшы билгендер, кошо жүрүп, кошо өскөндөр ушундай сыпатташат. Жараткан жаман көрбөсүн,
көк таштай бекем көктүгү, каршы алгандан кайра тартпаган кабылан мүнөздүгү, оңутуна келтирип каршкыр качырыш салганы, каарына алып каман чалыш кылганы чогулуп туруп бир келет. Келгенде да кемели чыгып, келбети жарык күн болуп келет. Анан аны мындайда токтотуп көр да кеңешип көр. Аскар тоо болуп ай чапчып, күмүш тоо болуп күн чапчыйт да турат. Бул жолу да ал дал ошондой буктурмадан буурул ат минип, Касымдын колуна кишен, бутуна капкан чабылган кезде, мойнуна билинбей кылчылбыр салынган кезде чалкар болуп чалкалап, балка болуп талкалап чыкты. Тыныстановдун бир канча лирикаларын, айрыкча Жаңыл мырзасын Академия кечесинин койнуна киргизип, байманапчыл идеяга ашкере бөлөнгөн, эски турмушту көксөгөн чыгармалар катары каралап чыкты. Анан акыры жанагыдай кылып окурмандар арасына өз ишмердигин жаңы ыкмада жайылтты. Ленин тууралуудан башталган адабий талаш Академия кечесинде саясий оюндун кылычын чапты. Жеке кызыкчылык, качанкы бир талаштан улам көңүлдө калган таарыныч гендерди кесип кек алмай кесепетке айланды. 1932 жылдын башында Токомбаевдин аракети менен Кыргыз облусунун пролетариатчыл калемгерлеринин Кыр аптын шашылыш конференциясы болду. Анда Аалы Токомбаев негизги докладты жасады. Көркөм адабиятты большевиктештирүү үчүн күрөшөбүз деген темадагы баяндамасы жалпысынан учур саясатынын уңгусунан жаралганы куралданбаган көзгө деле урунуп турду. Жыл айланган соң партиянын 7-чи пленумунан кийин жанагыдай кылып Кыргызстан кеңеш жазуучулары менен адабият окурмандарынын чогулушу 29-июль күнү чакырылды. Аалы Токомбай уулу доклад жасап, анын баяндамасы «Адабият жат идеядан таза болсун» деген ат менен басма сөзгө кадимки Кызыл Кыргызстанга, Кыргыз кеңеш адабиятына жарыяланды. Ал тургай Токомбаевдин ой пикири кайталанган, докладдын негизинде расмий макала катары атайын айбаттуу болсун деген мааниде автору коюлбай жарыяланган материалда Кызыл Кыргызстандын 1933 жылдагы номер 93 санына жарык көрдү. Булардын баарында ошо негизги адабий сын аталган башка макалаларда Академия кечеси кароолго алынып, Тыныстановдун тынчтыгы тынымсыз талкаланып жаткан. Ооба, ошенткен. Өйдөкү расмий кабарга калкаландырылып жарыяланган макалада мындай деп айтылган жерлер арбын эле. Экинчиден, театрга жол башчы кылып көрсөткөн кишилеринин бөтөнчө тап күрөшүнүн кызыган кезинде санат жактарынан жооп бере албаган кишилер менен эсептешпей, театрга жетекчи коюшкандыктары жакшы жол башчылыктын иши эмес. Маселен, Касым жана анын кол токмогу болуп кеткен Шарип сыяктуу улутчул байчыларды сунуш кылып бекитишкендиктери туурадан туура эл агартуу комиссариатынын эмгектери экенин биз тандырбайбыз. Ушундай болду. Атайын расмийликтин тонун кийип, бирок өз токмогун койнуна каткан топ мына ушинтип бийликтин атынан сүйлөп, бийликтин атынан маселе чечип, тагдырга төлгө тартышты. Ошондой тагдырга жалгыз гана Касым кабылбады. Ага Шарип Көкөнов да, андан башкалар да туш келген эле. Кыскасы, өлүм талаш алыштырган айгыш башталып кеткен. Сууда сүзгөн балыктан из, көктө сызган шуңкардан жол калбаганы менен өткөн өмүрдүн сөзү калат экен. Шарип Көкөнов ушул эле кең өзөн чүйдүн ысык атасынын сын ташынын кулуну, тектүү жердин теңир берген баласы катары чоңойгон мезгилине жараша билим алып, азыркы заман талабына ылайык ар кандай кызматтарда иштеген. 1927 жылы Эркинтоого жооптуу редактор болгон. Бул жолу ал кызматын Баялы Исакеевке өткөргөн болуш керек эле. Жоро Жолдош чыгармачыл чөйрөгө абдан таасирдүү, орду менен сүйлөгөн, иштин көзүн, нарыктын жолун билген, өзү да манаптарга таандык кебете келбет менен жүргөн адам. Жакын Жоро Жолдоштору сөз арада «Сени Байманаптын тукуму дешет, тегиңди жашырып жүрүпсүң» деп тамашалашканда да анысын мойнуна албай, «Бир ит көрүп үрсө, бир ит көрбөй эле үрө берет тура. Менин баскан турганымда Манаптын байлыгын көргөндөр бар. Анын жөнү мындай: Хан Жантайдын кызын алсам, анан кайын журтка хан болбосом да Манап же бий түспөлүн көрсөтүп турбасам болбойт да.
Ушуну эле манаптык маанай. Антип түр көрсөтпөсөм, тигилер мени бир байкуш экен деп, антташкан жарым ажарды алып кетип калышпайбы, деп досторун күлдүрүп коюп кутулуп кетчү. Ачыны манаптан, болгондо да таасирдүү манап тукумунан чыккан. Болбосо Жантайдын кызына арзуу сөзүн айтып, же анын колун сурап, андай жерге кайсы кедей акылынан адашып барсын. Ажар хан Жантайдын ардакталган, атанын атын уулдарынан кем чыгарбас кыз болот деген перзенти. Наркын да, баркын да билген, өзүнүн ата тегине сөз тийгизбеген, жамалы жанды козгогон, айдай жүзү тозбогон жаркын маанай жан. Аны билгендер Шариптин агайын туугандары Ажар апа деп аташат. Пишпек тараптан же кеминден чыкты дегиче жарашыктуу кийингени келишимдүү кыз жигиттер күнчөлүк жерден тосуп, аны шаан шөкөт менен, салтанат сайрам менен алып келишчү экен. Мунун канчасы чын, канчасы тамаша үчүн айтылган сөз экенин эч ким деле билбейт. Билсе да анын ак карасын териштирип айта турган чак эмес. Аны Шарип жакшы билет. Ошон үчүн ал өзү жөнүндө айтылган сөздү дайыма кайын журтуна карай буруп, азилге өтүп кетет. Калп айткан менен болобу? Ажар экөө асыл жар болуп жашаганына өкүнбөйт. Бак таалайы бул заманда бүксүргөн жок. Атанын аты, эненин баркы дегендей, жакшы сөз менен сый-урматтан куру кол калышпады. Элдин ортосу да эмес, алды да болуп жашашты. Көңүлдөрү сууган жок, жаздыктары томсоруп, төшөктөрү муздабады. Кең дүйнөнүн бири кем дегендей, кокус бир күн жазып тайып көз жумулса, артында калар туякты ойлогондо гана, ортолорун базарга айландырар бал тилдүү баланы эстегенде гана, кандайдыр бир өкүнүч, тагдырдын сынык ташындай болгон өкүнүч, жибектей жумшак сезимге уруна калчу. Көз жарып көргөн, ак жүзүн өпкөн алгачкы асыл жарынын, мелмилдеген бактысынын, аялдык таалайынын бир жеринен кемигени ушул эле. Улуттук басма сөзгө эркин тоо менен бир келген кыргыздын туңгуч кабарчыларынын катарында турган калемгерлеринен болчу. Жаңы турмуш жайында, маданият туурасында, басма сөз жөнүндө, агартуу иши жагдайында макалалар жазган. 20-жылдардын аягында ал ыр аңгеме жаатында чыгармачылык менен чымыркана иштеп, бир катар чыгармаларын жараткан. Жаңы турмушка, тап жолунда аталган китептерин окурмандарга тартуулаган. Ошондой эле мурда кийин дегендей, Лев Толстойдун Филиппок, Серафимовичтин Чымчык түнү, Лебедевдин Биринчи калп, Куприндин Жер астында деген китепчелерин которгон. Ал пьеса жазууга эртелеп белсене киришкен. Театр табиятын тартынбай түшүнө билген кыргыз калемгерлеринин бири эле. Канчалаган драмалык чыгармаларды жазбады. Ошолордун арасында Шарип Көкөновдун жүзүн ачкан тема бул тарыхый тематикага ыр салуу эле. Айтор ал пьеса жазуунун ошол кездеги билермандарынын биринен болчу. Театр ишине байланышкан макалаларды да убагында тынымсыз жазып, сахна проблемасына чейин чапчаң аралашып, булардын тегерегинде орчундуу маселе козгогон автор катары таанылган. Шарип Көкөновдун мына ушундай өзгөчө сапаттарын эске алып, Касым аны Академия кечесине автор катары катышууга чакырган. Бир канча чыгармалардан турган бул драмалык циклдин бир автору, Ак мөрдү жазган ушул Шарип Көкөнов эле. Ошондой эле ал Академия кечесинин жалпы планын түзгөндөрдүн бири болчу. Ойлонуштурган планда, максат кылынган программада өзгөрдү. Иштин көзү иштин өзүн көргөздү. Агасын айткандардын ичинен Ыбырай Тойчуновдун пикири таштай катуу тийди. Кыр аптын кайсы бир чогулушунда дал ушул Академия кечеси жөнүндө сөз болгондо ал байманапчыл жазуучу катары айыпталды. Айыпталганда да ата тегин атай жашырган эзүүчү таптын өкүлү, кадимки хан Жантай аталган манаптын кызын алган карышкыр ичик кийгендердин бири деген сөз укту. Шарип муну как жүрөккө канжар кадалгандай кабыл алды. Ыбырай Тойчуновдун өзүн алка жалкадан алып, ата тегин дал өзүн алаканга сала айтып, абийирин айрандай төгөйүндө деле өзүн өзү сабыр кыл деп ичинен астапырылла деп отурду. Мындай курдукту мурда кийин көрбөгөн Шарип ошондо тамчы суу тамса чарт-чурт этип, 40 жеринен жаракка кетип жарылчудай чытырап турган казандагы кайнаган майга түшкөн тирүү балыктай тула боюн түйүнчөк кыла туйлап, кара жанын каш кагымга коёр жер таппай турду.
Кара тору жүзүнөн кызыл нур чачырап тургансыган, чымын түгүл чаң жугардай түрү жок тысырайган, устаранын мезети элек чарт жарылып май акчудай кейиптенген бетинен ал Ыбырайдын ким экенин, эмне максат менен санаалаш болгондой мамиле түзүп жүргөнүн шашылбай окуп жатты. Сары май сүртүп койгонсуп жылтыраган кара мурутун бирден жулуп салгысы келди. Анткени ал ага өзүндөй адамдарды ушу азыр эле түрмөгө түртүп киргизип, сүргүнгө сүрүп айдап жиберчүдөй туюлду. Канжар, азуу, кылыч тиш деген ушулар болмой болду, деди өзүнчө. Мен кандай болсом сен да ошондойсуң. Мен көргөндү бир күнү сен да көрөсүң, деп оор үшкүрүнүп койду. Ошол жыйында Бөрүбай Кенесариев да бозала болуп төө бастыга алынган. Анын ата теги манап экени, атасы эзүүчү таптын таасирдүү өкүлү болгону айтылып, өмүр бою көрпү тон чанып кийбеген, илбээсин ичик гана кийген Жумгалдын чынжырлуу манабы Мырзабектин күйөө баласы экенине чейин баса белгиленип, агасы да, кайнатасы да кулак катары Орол тарапка айтылуу 13 манап менен кошо айдалганы катуу сөз болгон. Айтор ал да алчусун алган. Бөрү өз атын, чынжырлуу манап атасы койгон Бөрүбай атынын жарымын бекитип алып, байы жок, жөн эле бөрү болуп алганы менен жарды жалчы таламына ак кызматын санабайт, бөрү баласын канчалык беш бармак менен баксаң дагы ит болуп бербейт деген сын уккан. Мындай сыйыртмак сынга Сатыбалды Нааматов да туш болгон. Сыдык Карачевди болсо Алаш Ордонун муңун муңдап, ырынырдап, алардын күүсүн бизге черттиргиси келгендердин бири деп күнөөлөшкөн. Кыскасы, Академия кечеси Байманаптын Алаш Ордо партиясынын тоюна айланган. Анткени аны ошолордун адамдары жазышкан дешкен. Бирок бул жыйындын бир табышмактуу жагы бар эле. Байманапчыл идеядан адабият ишин таза сактайбыз, арылтабыз деген ураан чакырышканы менен Касымдын жана Сыдыктын ырларына, анан Академия кечесине асылышкан. Негизинен сөз ушул тегеректе болгон. Анда Ыбырай Тойчунов жөнүндө эмнегедир сөз болгон эмес. Көрсө ал жөнүндөгү аңгеме али жазылып бүтө элек тура. Бүтсө да бүтө элек болсо да Тойчуновдун кадыр баркына каршкыр тиши салына элек тура. Ооба, ошондой экен. Анын бул жагынан жолу ачык болчу. Ата тегине, манап тукумуна жараша Москвадагы Күнчыгыш элдеринин коммунисттик университетинен билим алган, кыргыз мамлекети негизделгенден баштап жогорку чөйрөдө кызмат өтөгөн, билими жеткилең адам эле. Ар кандай жооптуу кызматтарда иштеген. Баса, ал чын эле мактангандай, сыймыктана алгандай тарыхый өзгөчө бактыга туш келген жайы бар. 1924-1926 жылдары Кыргыз облустук революциялык комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп турганда, 1925 жылдын декабрь айында болгон ВКПБнын 14 съездине кыргыз улутунан делегат болгон 2 азаматтын бири болчу. Экинчиси Жайнак Саадаев эле. Ал кезде партиянын Кыргыз обкомунун секретари. Кыргызстандан 3, Өзбекстандан 3 болуп, Орто Азия бюросунан 6 адам делегат болгон да, анын 5 съездин ишине катышкан. Машрапов катышпай калган. Кийин окуусун бүтүрүп келип, бу Тойчунов саясий аренага жаңыча көз карашы менен таанылган. Партиянын үгүт-насаат, маданият, адабият, илим, агартуу тармагын тейлеген бөлүмгө башчы болгон. Жанагы Мукай менен Узакбай Абдукайымов жетекчиси болуп иш жүргүзгөн Кызыл учкунга чогулушкан жазуучулар өздөрүнчө бир уюмга, Кыр апка биригишкен кезде анын шымаланган уюштуруучусу, коомдук башталыштагы иш жүргүзүүчүсү ушул Ыбырай Тойчунов эле. Анын жооптуу секретары катары кызмат аткарган. Токонбаев Кыр апты Кыязы 1931 жылдан бери жетектеди окшоду. Ушундай эмгеги, кадыр баркы аны кызыл пролетариат кылып, убактылуу болсо да эч кимди эч нерседен шек санатпай жаткан экен. Анын баары кийин, кийин болбодубу? Ооба, деп алды Касым өзүн өзү шердене. Алынын жаралгандан берки мүнөзү ушундай экен. Сынды айткан адам аны угада, көтөрө да билиши керек. Көктүгүнө, тубаса үжөрлүгүнө салган адам өз оюн Кудай кылып кучактап алат. Өзүнө өзү ишенүү, өзүнүкүн туура көрүү оорусу менен ооруйт. Аны эч кандай жаза оңдоп албайт. Бул оорунун бир гана дабасы болот, ал өлүм.
Биздин талаш чыгармачылык талаш эле. Андайга чейин барбашы керек эле, деди. Анан ал аалы жөнүндө уккан билгендерин кайрадан көңүлүнөн өткөрүп отурду. Ошол айтылган кеп сөздөрдүн арасынан кылгыякчы Мураталы Күрөңкеев менен Базаркулдун айткандары Касымды далай ойго, далай кызык жоромолго салды. Ал болжолу мындай айтылчу эле. Шербото менен Байбото бир тууган экен. Шерботодон Өтөгөн, андан Токонбай, Токонбайдан ушул аалы, Байботодон тиги Базаркулдар тарайт, эки атанын балдары. Өтөгөн Шерботонун ортончу зайыбынан төрөлөт. Жеткен сөзгө караганда Шерботодо дүйнө мүлк жетишээрлик эле болсо керек. А кишинин агын суудай өмүрү токтоп, актык ишке моюн сунганда Өтөгөнгө ортончу аялдын баласы катары гана энчи бөлүнүптүр. Көбүрөгү ошол кездин салты боюнча байбиченин балдарына берилген окшобойбу. Өтөгөн аксакалда күндөрдүн бир күнүндө өз күнүн өтөп бүтөт. Бу жарык дүйнө менен кош айтышып, жыйган терген дүйнөсүн, тапкан малын артына таштап кете берет. Эл оозунда өлөр Өтөгөн өлдү, бир арман өзү менен кошо кетти делинсе, Өтөгөн өлдү, өз милдетин адам катары ак аткарып, ата жүгүн көтөрүп кетти. Арманын артына таштаган жок эле, балдарында ата жоктоосу менен бир өкүнүч калып калды деген сөз жүрдү. Мунун чын бышыгына жеткен деле адам жок. Балким кайсыл бир кызыл тилин кара түнгө кайраган бирөөдөн калган 40 өрдөктүү баянбы, же анын кандайдыр бир турмуштук чындык менен чынжырдай чырмалышкан жайы барбы, Айтор кулакка кирген кеп кербени калды. Бир өкүнүч калды дегени кыязы мындан чыккан кейиптенет. Ошо Өтөгөн өлгөн соң анын мүлкү балдарына калбай, өттөй ачуу өкүнүч болуп Өтөгөндүн бир туугандарына калат. Балдары ага энчилеш гана болушат. Бул кандай салт, кандай нарк экенин териштирүү Токонбай менен анын иниси Курманаалынын колундагы иш эмес эле. Ошондуктан ал экөөнө биринчи берилет. Буга Өтөгөндүн балдары нааразы болуп, Токонбай атадан калган туяктын улуусу жана тайманбасы катары өз пикирин агаларынын алдына барып билдирет. Бир атанын аксакал көксакалдары чогулуп, ата салтын бузганга сенин акың жок. Сенин атаңдын тапкан ташыганы баарыбыздын ата бабабыздан калган байлык, баарыбызга тең таандык мурас деп Токонбайды эл бузар ээн баш, салт бузар чаар баш атаганга чейин барышат. Бала чагынан бетке чабар бей баш аталган Токонбай аз жерден Шерботодон тарагандардын тобунан чыгып кала жаздайт. Байботонун балдары аталгандар жетимдерге арачы түшүп, эки ата балдарынын ортосунда ээн башыбыз бирөө экен. Токонбайды топтон чыгарабыз дебегиле, ынтымак качып ыркыбыз кетет дешет. Айтор тууган ичиндеги нааразычылык ошол менен бүтөт. Токонбай чын эле бетке чабар, ажал келип алкымынан алса да айтканынан кайтпаган, чорт мүнөз, бука кыял, буура жин, кегин кетирбеген, жемин жедирбеген, жаман көргөнү көк болот мүнөзүн көргөзүп ачылбаган, таарынгандан тартуу алса да оңойлук менен жазылбаган жан экен. Анын ушундай кыял мүнөзүнөн улам агайын туугандары кабак кашын карап, жанында болгондон жалтанып турушуптур. Бирок ал ушунусу менен тууган ургу ичинде баркталыптыр. Башка жактан келгендер менен куда сөөк күтүү шартында жамандык жакшылыкка чогулган агайын тууган кашында сөздүн өзүн айтып, айрымдарга жек көрүнөм деп кылчактабай жетим болуп чыркыраган чындыкты сүйлөчү экен. Ошондуктан анын жакын туугандары бетке чабарсыз, Кудай тыйбассыз иш бүткөрөлүк деп калышчу эле дешет. Токонбайдагы мындай мүнөз бир айтымда чоң атасы Шербото Баатырдан калган делсе, дагы бирөөлөрдүн сөзүндө Шербото да ушундай эле. Бирок анын ортончу аялы Өтөгөндүн энеси Ургаачынын арстаны болчу. Бул ошону тартыптыр делет. Айтор ал жагы кышкы түндү агарта турган санжыра. Өткөндөн калган дагы бир кеп Токонбайдын бул мүнөзүн толугураак ача турган аңгеме мисал бар. Кызы Батманы туугандары бирөөгө бермек болушуп, өздөрүнчө тымызын кеңеш кылышат да, Токонбайды ага катыштырбай, сыртынан калың бычышып, сөз беришип, сөз алышып коюшат. Ал окуя жайынча мындай айтылат. Батма бала чагында агайын тууган арасына жакшы маанай тартуулаган кыз болгонго, Байтилеш деген жесир кемпир жумгалдагы туугандарынан ыза көрүп таарынып, чоң кеминге келген экен. Токонбайдын үй бүлөсү менен жакшы мамиледе болуп туруп калат.
ошол кишинин Калматай аттуу уулу болот. Кендирин кедейлик, жердигин жесирлик кескен Байтилеш Токонбай менен уул баланын чырактай кызын келин кылып алсам деп тилейт. Тилегин тамаша кылып, колунда жок жесирге кыз беребизби деп теңерге албайсыңар го. Болбосо Батманы келин кылып алат элем деп калчу экен. Уул бала да тигинин Калматайын жакшы көрүп, күйөө балам ушундай болсо кызымдан санаам тынчымак деп үшкүрүнүп койчу тура. Ал кездеги салт боюнча калыңсыз кыз берүү уят. Ал нарыкта жок иш катары бааланат. Калыңсыз келин делинип кеткен жеринде да, барган элинде да сөз болмок. Бул жолу булар ошондон коркуп, бири-биринен тайсалдашкан кейиптенет. Анын үстүнө каалаганына кааладым деп кетүү да өлүм менен барабар иш. Туугандары айтмакчы, Кудай тыйбас тополоңчу Токонбайды чакырбай туруп, аталаш агалары чогулуп кеңеш курушат да, ага Курманаалыны кошо чакырышат. Төл баштаган 4-9 бир күлүк атка кыз калыңы бычылат. Куда болчу кишиси кулдугун айтып, болор иштин жакшылыгы үчүн деп ал жердегилердин аксакалына, бир уурунун балдарынын улуусуна деп ажы дегенге бир ат мингизип жиберет. Бирок бул кеңеш Токонбайга жетет. Агаларыбыз бийлеп коюптур. Бизге агалык милдет келет. Анын эмнеси бар? Бир атанын балдарыбыз да дегенге барбай, инилик кылып, кыздын атасы катары Кубанбай, Кудай берген кубатын боюна жыйнап, кабагынан кабыланын ойнотуп, карегинен кара чаар жылан сойлотуп айылга бүлүк түшүрөт. Булар менен бир эсептешпесем болбой калды. Атам өлгөндө мал мүлкүн бийлеп, камчыга ченеп бөлүп алышты эле, өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, анда бир жер кучактап калдымбы? Кой деген элем ошондо. Алтын баштын аманын тилейин, эси болсо түшүнүшөр деп унчукпагам. Эми минтип малы бүттү. Эми башын бийлейли деп чыгышкан экен да. Бүгүн баламды сатса, эртең мени сатышат. Булар менин ким экенимди билбей туйбай жүрүшөт. Мен деген шербото шердин тукумумун. Көздөрүнө от болуп күйүп көрүнүп, көңүлдөрүнө чок болуп түшүп койбосом деп ачууланат. Аксакалдар ай кой дей алышпай, жер карап турганда жини бир аз тарап, алар го алар. Тиги Курманаалыга эмне жок дейм да? Кордукту эми ушундан көрмөк болгонбу? Курманаалы болбой, өтөгөн атам болсо да эмне болуптур? Бир тууган уялаш иним эмес. Башкасы болсо да башын кесип, курсагын жарып, кудасынын колуна салбасамбы? Дейт. Мен кул эмесмин бийлегендей. Кулдун да тукум эмесмин. Мен өтөгөн менен Шерботода бийлеген эмес. Таң атсын, жанагы Турумбек менен Курманаалынын кимиси болсо да ошонусу болсун. Биринчи жолукканынын кардын жарып, канын ичем. Мен кызымды тигилерчилеп малга сатпайм. Каалаган жерине калыңсыз берем. Эгер эле ушул кызымдан калың жеп, каалабаган жерине баргын деп айтсам, атамдын канын ичип калайын. Айткан сөзүмө турбасам, чоң атам Шербото Баатырдын арбагы урсун. Өз атам өтөгөндүн артынан өзүм кетейин, деп сүйлөйт ачуу менен. Токонбайдын колунда бар кезинде да, жок кезинде да алдында мыкты аты болуптур. Ошондогусу Тоту аталган кула ат экен. Эртеси кула күлүгүн минип, уруу аксакалы аталган ажыны көздөй алгыр бүркүт көздөнүп жөнөйт. Токонбайдын түндөгү сөзү, үрөй учурган каары аксакалга ошо замат элбирс из болуп жеткен. Не бар не жок дешип, кеңешкендер таң менен кошо ажынын үйүнө чогулушкан кез экен. Токонбай да оңой киши эмес да. Алдындагы Тоту күлүгүнө камчы басып, бир кызытып алат да, түн түшкөн түндөй түнөрүп, бүркүт кабак салып, чакчыгай көзүнүн огун тээ алыска жиберип, ажынын үйүн көздөй тапка келген ак шумкар болуп кирип барат. Ошондо аксакалдын жанында турган акыл кеңеш айтышаар санаалаштары Токонбайдын тоо томкор ор сүрүн көрүп, Кудай тыйбас чындап жиндеп калган го, Тайманбай тике бастырып келтат, күйгөн оттой дүркүрөп, жазгы күндө күркүрөп алган го, дейт. Анда ажы аксакал айткан тура солк этпей. От дүркүрөп күйсө да, күн күркүрөп төксө да, жерде болот. Бул эмес, мунун чоң атасы Шербото Баатыр да жерде жүрүп, жерге жаткан. Ат бастырышы түзүк, тим койгула, келе берсин, деген экен. Токонбай топ ортосунда отурган ажы аксакалды көрөт да, ачуу менен ат бастырып барышым сөзгө сындырып коёр деп, жакын барган кезде тотусунан ыргып түшүп, бугуп турган кабылан каарын ичине кармап, таарнычын талчыбык кылып сүйрөп, эшик төрдөй жерге жете бергенде: ээн башым, өтөгөндөн калган тентегим деп койсом эле саламды унутуп калдыңбы? Салам гана, сага эмне болгон ыя? Мындай эмес элең,
Быша элек эгиниңе орок салган ким? Дейт ажы аксакал Токонбайдын аттан түшүп сүйлөшчүдөй түр менен келатканын кылт байкап. Ошондо да Токонбай саламдан мурун: Быша элек эгиниме да, бышкан эгиниме да орок салган мына булар. Сенин уулуң менен менин ит ээрчиме иним. Эгер сен бир жолу кенендик кылсаң, ак иштеп алдыман тосуп, жолуман чыкпай турган болсоң, сөзүңдү бергиниң, колумду кармабагының. Шербото атама шерт берип чыккам. Бул экөөнү койдой мууздап, сенин көзүңчө курмандыкка чалам, деп ай буйга келбей бычагын сууруп, инисине шилтеп жиберет. Иниси катуу жарадар болот. Эл ортого түшүп, экинчисине жеткирбей калат. Мени ким кордосо алар жазасы, тартар азабы ушу. Ажым, куда түшүп, күлүк ат минип турупсуң. Минерге атың, ичерге ашың жок болсо, хор кылбай турган мен бармын. Мен беремин. Мингизген атты ээсине жеткирип бер. Ат керек болсо артымдан жигит жибер. Кошоктоп кош күлүк берем. Минип жүр, деп кайрылбай аттанып кете берет. Ат үстүнө ачуу менен ыргып минген Токонбай артына бир кылчайып карай албайт. Каяктагы калың бычкан немелерге каарданып, кара чечекей инимди союп салдымбы? Мынча болду, алиги ажыны кошо жайлаганда аркардай көзүн жайнатып союп салганымда болмок экен деп, боконо сөөгү болкулдап, ичинен сыздап, оңкулдап бара берет. Кайдан гана Шербото чоң атамды оозго алып, ант кылып ийдим эле. Турумбекти тулуп кылып атка сүйрөтүп салсам болмок экен. Болору болуп, боесу канмак экен ошондо деп өзүнө өзү өкүнөт. Ошол өкүнүч кайгы аралаш тиги Шербото баатырдын эл ичинде арстан жүрөк, кара өпкө ишенчек баатыр аталган чоң атасынын тагдырын, болгондо да калың журтка кара кайгы калтырган, түндүгүн түгөл жаптырып, күлүгүн аса байлаткан каргашалуу өлүмүн эстейт. Кечир мени, Шербото баатыр чоң атам, кечир мени. Сенин тукумуңдун намысын тебелеп, кадырын кетирмек болгондорго кол сала албай, кайра сенин каныңдан жаралган кара көзүмдүн канын агызганым үчүн алдыңда айткан антты аткардым. Антыма кошуп, айсыз түндө сага берген шертимди кошо аткарам. Кызымды калыңга эмес, каалаганына берем. Айткандар айтсын, дегендер десин, арбак алдында, Кудай алдында ак болмок менин парзым. Ушинтип жалгыз кыйналып баратып, ооба, ушинтип ойлоп баратып, жана ойго бир келген Шербото баатырдын өлүмүн кайрадан эстеди. Шербото баатыр, баатыр дегенче эле болот. Аны Сурантай деген уулу кызыл өрт болуп чыкканда айла жок экен, ак өлүмгө алдырып ийет. Күйүткө күйүп балам деп боздоп турган Шерботону алыс туугандык жайы бар. Өзүнчө Саза баатыр аталган адам жолун тазалап алыш үчүн сөөк үстүнө сөөк кошмок акылды ойлоп табат. Көңүл айтыш үчүн келип, жаман иш болуп калыптыр, баатыр. Уккандан кийин кантип тирүү басып жүрөбүз деп калдым. Сурантай өлгөнчө сен экөөбүз кучакташып өлсөкчү. Эми кимге керекпиз? Ушу жашка келгенче жоодон коркуп көрбөгөн элек, эми ажалдан коркмок белек? Мен кайра жамбас чечимге келдим. Жашаарымды жашадым, аларымды алдым. Бу дүйнөдө арман деле калган жок. Сурантай өлүп, биз экөөбүз дүйнөнүн кайсы тешигин бүтөмөк элек? Какчаңдаган чал деген сөздү укканча, ушу Сурантайды кучактап жатканыбыз жакшы эмеспи? Сени билбейм, Шербото. Мен камынып келгем. Кечирип кой. Бул сөзүмдү керээс кебим катары элге журтка айтып кой, деп канжарын алып, жарынып алмакчы болгондо. Саза досуң, бир ачууңду мага бер. Эл көзүнчө андай иш жасаганда болбойт. Айтканың чын, баатырым. Мен да жашагым келбей турду эле, деп колунан канжарын алып, кынына салат да, баатыр жалгыздап өлөт. Анын өз жолу бар, дейт. Ошол түнү таңга жуук Шербото жарык дүйнө менен кош айтышып кеткени өзөктү күйгүзөт. Сөөгү Сурантайга казылган көрдүн казанагынан табылат. Баатырдын сөзү бир, эрдиги миң деген ушул дешип, ата баланын сөөгүн бир мүрзөгө коюшат. Шербото баатырдын өлүмү мына ушундай. Токонбай муну дайыма айрыкча ачуусу келип, каарын төгүп, анысын кимдир бирөөлөрдөн чыгаргандан кийин дайыма эстейт да каарын жазып, ачуусун таратып алгандай боло берет. Ушу азырда ошентип алды. Үстүнөн тоону силкип түшүргөнсүп оорулуу тунду да, анан артына агасынан бычак жеген инисине, ооба, бирөөгө тиер энчини, агасынын ачуусун алган инисине карады. Калың топ турат калдайып, карааны көзгө шалдайып. Иниси кантты экен? Чоң атасы Шербото баатырдын өлүмүндө өлүмгө дуушар болбоду бекен?
болбогондур. Балким болсочу, акыркы сөзүн, акыркы демин укпай билбей калабы? Андай болбогондур. Ооба, андай болгон жок. Эр болсоң көк бол, көк болгон соң козголбогон лөк бол, айткан сөзгө бек бол, деди да тотуга толгой камчы басып жүрүп кетти. Ушул окуянын шарапатынан кийин Калматай менен Батма калың салыңсыз баш кошот. Эл Токонбай терс аяк айтканынан кайткан жок. Кудайдын алы жетпеген көк жасайм дегенин жасады деп отуруп калат. Көзү өтөр өткүчө өз өкүмүн өзгөртпөй балдарына уурулукка барбагыла, ушак айтпагыла, бирөөгө жамандык ойлобогула, бечара болобу же башкасы болобу, айтор адам баласына кара санабагыла, өзүңөрдү кордотуп басынтпагыла, ар намыс үчүн айтканыңды аткара бил, ал үчүн ажалдан кайра тартпагыла деп жүрүп кетет. Уул бала таздар ургунун Байшүкүр дегендин кызы экен. Ал киши эл намысын коргогон, колуна найза кармап, сайышка түшүп байге жеңген баатыр болот. Жоо беттеген бир күнү бутун сындырып алат. Шалактаган бутун канжыгага кыймылдап ас кылып байлап, кайрадан урушка киргенде көкүрөгүнө жебе сайылат. Жебени эч кимге суурутпай үйүнө келип, агайын тууган кашында айтар сөзүн айтып, мал мүлкүн өзү бөлүштүрүп, анан жебени сууруп баатыр жан бериш кылат. Токонбайдын агасынын баласы Ыйманаалы деген оокат аштуу эл билги адам болот. Алган жары Кайкен сулууга эгеси этегинен бак айтпай койгон экен. Уул баланын боюнда бар кезинде эле мен асырап алам деп кыз болсо да, уул бала болсо да этек алды алып кетмек болуп, ырым-жырымын жасап, жолдугун дайындап жүрөт. Ошондо уул бала куш жүрөгүнө, бир айтымда бүркүттүн жүрөгүнө талгак болуп калат. Муну уккан Ыйманаалы ас катоону аралап, бүркүт тургай торгой да кармай албай коет. Акыры көл тарапка, калмак кырчынды ашып барып, Саяк элинин Акылбегинен бир бүркүтчүнү таап, аны менен көкүрөк тийиштире достошуп, бүркүтүн алып келет. Уул бала боюнан бошонгондо Кайкен сулуу ымыркайлуу болуп калат. Арадан канча убакыт өткөнүн санаган киши болбосо керек. Айтор аалынын тили чыга электе Кайкен сулуу капилет жерден жин ооруга кабылып, анан ал оорусу байлатма дартка айланып кетет. Өз энеси уул бала багып чоңойтот. Аалыга байган молдо деген адам, бул балаңар соо чыкпайт, атын Шайык деп койгула, деп кетет. Ал эми уул баланын төркүнтөшү анысын да, мунусун да эске албай түз эле биздин жээн, тайеке тайы жээн алы дешет. Кайкен сулуу айнырынын алдыго ак молдо, көө кара деп ат коюп, анысын элге жайып жиберет. Ырым-жырымдап айтканыбы, же жандуу оорунун жаңыдан кармай баштаганы таасир бергенби, айтор аалга элди жок ат коюп алат. 16-жылдагы жаман окуядан кийин бир үйдөгү 8 кишиден жалгыз аман калганы ушул аал экен. Эжеси Батманы кийин табат. Токонбайдын тарыхы, анын үй бүлөсүнүн тагдыры мына ушундай эле. Имиш сөзгө караганда, Базаркул менен болбогон иштен таарынышып, бир чети анын Касымга жан тартканын ичинен жактырбай, Токонбай атасынын мүнөзүн карматканы да бар эле. Ооба, Касым аны 2-3 курдай атайы сүйлөшүүгө, туура түшүнүп алышууга чакырган. Анткени менен ал ата сөзүнө таштай катып, айтканынан кайтпай койгон. Осмонкул Алиев да ортого түшкөн. Бир кездеги сын үчүн кек сакташкан жарабайт. Китеп чыктыбы, чыкты. Болду, аны унуткула деген. Унутса унуталы, өткөндү козгобойлу. Мен өз пикиримди түшүндүрүп берейин да унутайын. Ал да унутсун. Касым Осмонкулга макул болгон. Аалы болсо, унутса унуталы дегени туура. Ал өзүн өзү унутса, мен өзүмдү унута албайм. Мен унуткан менен өткөндү тарых унутпайт. Мезгил сотуна койдум деген да басып кеткен. Бул 1933 жылдын жайында болгон иш эле. Аалынын антип айта турган жайы бар болчу. Анын Ленин тууралуу китеби Түркстан Республикасынын эл агартуу комиссариятынын мамлекеттик илимий советинин алдындагы Кара Кыргыз илимий комиссиясынын сунушу менен Касым Тыныстановго рецензияга берилген. Илимий комиссия
1924 жылдын апрель айында түзүлгөн да кийин Кыргыз автономиялуу облусунун ревкомунун 20 декабрдагы чечими менен 1925 жылдан баштап академиялык борбор болуп уюштурулат. Ишке Ташкенттен башчылык кылат. Аталган жылдын апрелинен баштап Пишпекке көчүрүлүп келинет да Кыргыз автономиялуу облусунун билим комиссиясы деп аталат. Жалпы басма иши, илим билим, тил, маданият, тарых, адабият, фольклор жана башка маселелерге түздөн-түз жетекчилик кылат. Ошо комиссиянын алдында кадимкидей рецензенттер тобу болгон. Алар ар кандай кол жазмаларга адилет баа, калыс пикир айтууга милдеттүү эле. Ошонун бири топ жетекчиси Касым Тыныстановдун өзү болчу. Адегенде кол жазма рецензияланган эмес. Жалаң Ленин жөнүндө. Аны эскерген ырларга башка да ырлар кошулсун. Тематикасы бай болсун. Китептин мазмунуна көңүл бурулсун дегенде автор партиянын учурдагы саясатына басым коюп, өзүнчө жыйнак болушун талап кылган. Аалынын андай талап этиши да туура эле. Владимир Ильич Ленин дүйнөдөн өткөн соң аза ырлары, жоктоо чыгармалары бардык жерде жазылды. Негизи ошондой ишке чыгармачыл адамдар өздөрү барышты. Жол башчыны жоготуу кайгысы бардык элге айтып бүткүс арылгыс аза болду. Анын үстүнө жогору жактан өлкө башына түшкөн оор жоготууну жоктоо азасы адабият менен искусстводо таасын чагылышына көрсөтмө да берилген эле. Аалы Ташкентке окуу издеп, билим эңсеп барган кезде бул кырдаал адабияттагы негизги тема катары каралып жаткан. Ачыгын айтыш керек, Ленинди жоктоо, эскерүү ырлары чыгармачылык жолдун башында турган. Элдик ооз-эки адабият менен азыктанып, айрыкча кошок ырлары, аң сезимине эне сүтү бойго тарагандай сиңген Аалы сыяктуу жаштарга алда канча тааныш, алда канча жакын болгон. Анын үстүнө ошол Сакудагы мугалимдер да андай ырларга саясий маани беришкен. Интернационал аталыштагы кол жазма журналынын редактору жогорку курста окуган Зуура Ялимова да андай ырларга айрыкча басым жасоого аракеттенген. Кадимки Мадина Багданова да ал кезде ошол жерде эле. Адабияттын айки чүкүсүн билген мугалими Шамгали Сарыбаев болсо Ленинди жоктоо ырларын жатка айтып турчу. Аларга Казак-Кыргыз агартуу институтунун студенттери да сабак беришчү. Кыскасы, чөйрөнүн жакшы билген, жакшы түшүнгөн, жакшы кабыл алган, туура таасирленген темасынын бири ушул жоктоо, эскерүү болуп турган. Ага Аалынын таасирленбей калышы мүмкүн эмес эле. Жыл сайын эскерүү күнү болгондо жаш адамга, болгондо да чыгармачылык угуту бар жаш адамга кадыресе катуу таасир берип, ага кандайдыр бир шыктануунун булагын жараткан. Айтор эмнеси болсо да анын бул багыттагы ырлары жазыла берип, акыры алар ошол Интернационалдын 1924 жылкы январь айындагы санына жарыяланат. Анан аны өзүнчө китеп кылуу идеясына жетеленет. Темада талаш жок, мезгилдин күрөө тамыры. Идеясы жалпы элдин тилеги. Кол жазманы башка ырлар менен толуктаганга макул болбой койгонунун бир себеби мына ушундай эле. Касым аны кайрадан окуп, автордун ленинизми, Лениндин образы, анын жол башчылыгы ишенимсиз түшүндүрүлгөн. Көркөм образ катары ишенимдүү иштелип чыкпаган, саясий жактан так эместиктер, туура эмес чечмелөөлөр бар дегендей ойлорду айтып рецензия жазган. Ошонун негизинде кол жазма жарыялоого сунуш кылынбайт. Өздөрүнүн советинде каралып, алар Касым Тыныстановдун рецензиясын туура деп табат. Ал экөөнүн күндү күндөй батырып, таңды таңдай атырып, жылдан жылга жыландай жылып келаткан таарыныч чатагы кыскача ушул. Унуткан унутуп, унутпаган буулугуп эстеп, бурулуп кайра жаңыртып жүрө турган деле иш эмес. Жыйнакты 1927 жылы Сакуну Аалынын өзү менен кошо бүтүргөн Осмонкул Кожобековдун бет ачар сөзү менен ВКПБ Борбордук комитетинин Орто Азия бюросунун тарых бөлүмү жарыкка чыгарды. Ага Дөгдүров басма сөздү ачык рецензия жазды. Катуу сын айтты. Калим Рахматуллин жактады. Башкасы Дөгдүровдун таламын коргошту. Айтор ал талашта жыйнак өз баасын алды. Жүйө сөз айткандар да, башкача ойду тапкандар да болду.
Талкуу деген ошон үчүн талкуу, талашат, тартышат, бири туура айтат, бири туура эмес айтат дегендей анын салты жолу ошондой. Анын үстүнө а кездеги адабий сын, адабий түшүнүктүн өзү ошондой эле жаралуу гана деңгээлинде болчу. Бирок сындын андай абалда турганына карабай, талаш, талкуу жүргүзүп жатышы бир чети кызык адабий фактылардын бири эле. Ошондой болсо да, бул талаш адабияттагы жаатчыл эки топтун жаралышына ачык жол салды. Анын аракети, уюмдашкан иши кадимкидей жанданды. Мурда ооз-эки айтылып, өз дегендердин чөйрөсүндө гана түшүндүрүлүп келген ой-пикирлер эркин тоо аркылуу эркин да жарыя да айтылды. Кара сууга кайнатып, кайра-кайра самындап жуусаң дагы кетпеген ак кагазга жазылган сөз калды. Көркөм адабиятты күндөлүк саясаттын күжүрмөн күңү, маңкурт болгон малайы, ал эми чыгармачылыктын өзү болсо партиялык иштин үгүтү деген түшүнүк алардын башын бириктирсе да, буга болгон көз караштардын ар кандай экендигин айкындады. Акыры бул бөлүнүш эки жаат болуп кылыч чабышуу Касым ырларынын жыйнагына жыландай жылып, карышкырдай качырып барып кол салды. «Жок», — деди Касым ойлоруна баш бербей. «Ленин тууралууга менин тиешем жок болчу. Жабык рецензияны комиссиянын тапшыруусу менен жазгам. Аны башкалар да карап чыгышкан. Эркин тоого менин тиешем жок болчу. Уюштурган Касым дегендери туура эмес. Ага менин тиешем жок», — деди өзүнчө. Ошентсе да ал агынан түшүп, армандай болгон ал окуяны аргасыз эстеп отурду. Мукамбет Дөгдүровдун макаласы «Ленин тууралуу» деп аталып, Эркин тоонун 1927 жылдагы 43 санына жарыяланган. Мындайынча айтканда, жыйнак чыккандан кийин эле жазылды. Аалы Токонбай уулунун «Ленин тууралуу» деген китепчесине сын берип, сын такпасак да, көзүбүз көргөн китепче тууралуу өз пикирибизди айтмакмын. Ийнесинен жибине дейре болгон кемчилигин көзгө көрсөтүп, сын берип кетпесек дагы, Ленин тууралуу китепчедеги жаңылыш жана кемчил жерин көргөзмөкмүн деген сөздөр менен баштаган эле Дөгдүров ошол макаласын. Ошондой эле ал кезде жаш жана жаңы акын аталган аалынын билим деңгээлин, саясий жактан жеткилең даярдыгына да шек келтирбей, аалыны биз саясий жактан сабатсыз деп эч качан айта албайбыз деген калыс пикирин калем учуна кармай кеткен. Автордун алган багыты, көздөгөн максаты учурдун талабы менен таламдаш, ал тургай саясаты менен санаалаш эле болчу. Макаланын милдет максаты аныкталгандан кийин автор аалынын ырларынын саясий маңызы жана аалынын ырларынын адабият жагындагы маңызы деген темача коюп, жыйнактагы ырлардын саясий жана көркөм эстетикалык касиетин талдап көрсөтүүгө аракет кылат. Акындын ырларындагы саясий жактан так эместиктерди, жаңылыш ой айтууларды өз алдынча далилдеп көрсөтөт. Анысыго ал болсун дечи. Касымга анын мына бу ою макаладагы экинчи темадагы аалынын ырынын көбүндө сулуулугу жок, кээ жери такыр түшүнүксүз. Көркөм адабияттын сулуулугу, түшүнүгү болбогондон кийин көпчүлүк адабиятына жаңылык киргизе алмак эмес. Биздин пикирибизче адабият жагында маңызы аз. Маселен 48-бетте ойлонсок ошол Ильичти тирүүлүк жалгыз тыйындай. Жарым акыл жандарга сүйлөшмөк да кыйындай. 64-бетте фабрик зоодто иштеген, өпкөсүн колго тиштеген жумушкерлер тургула теңдик жолун издеген. Китепченин эң башындагы Ленин элең деген ырында жанада артык элең жандан башка, тийсеңде кайрылбаган кара башка, эм болбогон сөзүңүз болгон эмес, табыңа сүйлөгөндө Ильич аска дегендей түшүнүксүз сөздөр көп. Басыла турган китептерди теше карап текшерип туруп, анан басуу керек. Аалынын бул китепчеси бул бойдон турса, чынында көп пайда бербейт. Аалы жаш, талабы чоң, өзүнүн табы, таланты аркасындагы карала кылып кагаз жазып, жазуу ишине ынтаасын койгондугуна рахматтан башка айтарыбыз жок деген пикирлери жаккан. Ырдын көркөмдүгү, сулуулугу жөнүндөгү ойлору анын жабык рецензиясындагы пикир менен үндөш чыккан эле. Бирок мындай сынга Аалы Токонбаев ошол замат жооп берди. Эркин тоонун 15-май күнкү санына анын «Сынчыга жооп» деп аталган макаласы жарыяланды.
Жогорудагы ойлордун ар бирине тартынбай тактап, таамайлап туруп жооп берди. Ленин элең ырынын Дөгдүров келтирген саптарын кайра жазып, маңызы аз болсо алымсынбай калар элең, маңызына акылың жетпей калгандыктан түшүнө албай отурасың. Мен эмне дейм, комузум эмне дейт дегендей, Дөгдүр уулу күүгө келбей тескери унчукканына акылым айран. Бул жоопту окуп туруп жазган жерлериңди кайта окуп көрчү, деп жазды. Сын берип, сын тага албагандан кийин бекер сыйпалап эмне кереги бар? Өзүнө ишенбеген, адабиятка түшүнбөгөн адамга кургак сууктун кереги жок экендигин баса белгиледи. Кайым айтышка кайрадан Мукамбет Дөгдүр уулу чыкты да, андан кийин ага Сакучул эмес, Сагучул деп аталган Калим Рахматуллин аралашып, ойдо жок жерден ошондо эски жарага тийип, кайдагы бир унутула баштаган нерселерди козгоп, эске келип, эске түшүп турса да, эми кайра кайрылбай турган ишти козгоп салса болобу? Макала түз эле Эркин тоо бетинде жана мындай өз ара отурган аңгемеде Аалы Токонбай уулун бир канча айыпташат. Аалынын айыбы Ленин тууралуу жазган өлөң ырлары деп башталып, Ленинди жана ленинизмди акын кандайча поэзияга айландырганын түшүндүрөт. Анан макала айылгыштактын бетин көргөзгөн Аалы айыпкерби же аны түшүнө албай, маанисин коюп, тамгага жабышкан тамгакор сынчылар айыптуубу? Айып кимде? Албетте тамгакорлордо, деп аяктаган эле. Эркин тоонун 11 август күнкү санына жарыяланган ушул макалага Касым өзгөчө көңүл бурду. Кыязы Шарип Көкөнов редактор болуп турган маалда башталган бул талаш талкуу Баялый Исакеев барганда да токтогон жок. Мына минтип Калимдин кайсы бир ишти козгогон, түз ачык айтпаса да алдан эни айлантып айтып, табышмак кылып, таап ал деп жазып турганы жылаандын башын чыгаргандай, айта турган кез келди дегендей туюлду. Анткени Ленин тууралуу жарык көрөрдө Калим Ташкенде ВКПБ Борбордук комитетинин Орто Азия бюросунун басма сөз жаатын тейлеген бөлүмдө иштеп турган. Жыйнактын жарык көрүшүнө түздөн түз катышмак тургай аны басууга сунуш кылгандардын биринен эле. Алган эмес Касымдын басууга мүмкүн эмес деген жабык рецензиясында беш колундай билчү. Ошол кезде Калим Сагунун алдындагы жумушчу факультетинде окуп жүргөн. Билим комиссиясынын алдындагы рецензенттер тобунун мүчөсү болчу. Жабык рецензияны Аалга жеткирген да ошол Калим эле. Ошондуктан Дөгдүров менен Токонбаевдин талашына бекер аралашкан жок. Баялы менен Касым көпкө сүйлөштү. Ал Калим Рахматуллиндин макаласына редакция тарабынан эч кандай кошумча болбогонун, эгер иштин жайы ошондой болсо макала жазып катышуусуна каршы эмесин, бирок мындай кайым айтышууну токтотуу ниетинде турганын айтты. Анан Касым саясий маселеге бет тырмоо аралашпасын деген макаласын жазды. Ооба, ал анда качандыр мындан бир жылдай мурун автордун кол жазмасына койгон талабын кайрадан айтып, кайрадан аны козгоп отурууну ылайык көрбөдү. Дегеле антип өзүн өзү актап мактап отуруу анын табиятына жат нерсе эле. Ошондон улам бул жолу Калим Рахматуллиндин макаласына басым жасады. Тагыраагы ошого жооп жазып, окурмандарга иштин жөн жайын түшүндүрүүнү көздөдү. Аалы жөнүндө анын китеби туурасында кеп козгобоюн деген соң Мукамбет Дөгдүровдун көз карашы жөнүндө да ооз ачкан жок. Анын кайсы бир ойлорун туурадай көрсө да, жактаганга же калпыс жерине кайырмак салып талашканга барган жок. Тек гана өз алдынча болууну көздөдү. Бул талаш тартыштын арты качандыр бир кезде кимдир бирөөгө сабак болоорун эмнегедир туюп тургансыды. Ошондуктан ал макаласын баш жагын мына мындай түшүндүрүү менен баштады. Эркин тоонун 91-санында сынчыларга жооп деген макала басылды. Макаланын ээси Жолдош Калим. Макала мазмунуна караганда сынчыларга жооп эмес, сынчылардын сынын сынап чыккан макала. Себеп сынчыларга жооп берүү чет кишинин акысы эмес, китепти жазган кишинин милдети. Сынга түшкөн китеп Токонбай уулу Аалы Жолдоштун Ленин тууралуу деген ырлары. Китепти сындап, гезит бетине чыккан, текшерип көрсөм жалгыз гана Дөгдүр уулу экен.
Ал эми сынчыларга жооп деп сынчы өз сөзүнө ларды кошуп өз ара отурган аңгемеде Калимдин сөзү кээ сынчыларды Калим Жолдоштун кошо сынай кеткени гезит окуган чет адамдарга түшүнүксүзүрөөк. Маселе зор жана саясий макала болгондуктан бул түшүнүксүздүктүн пардасын ачып журтка маалымдай кетүү дурус. Аалы Тукумбай уулунун китеби журтка таралбастан мурун тийиштүү мекеменин алдында шайланган комиссия бул китепке сын берген. Комиссиянын сын жазган мүчөсү мен элем. Сын берген комиссия ар түрдүү себептер менен китепке жазылган сынды гезит бетине жарыялоону артык көргөн да сын тийиштүү мекемеде гана калган. Кийин колуна тиери менен Дөгдүр уулу гезит бетине кичинекей сынча жазган. Дөгдүр уулуна жооп кайтарып, Дөгдүр уулу менен убагында айтышкан Калим Жолдош бир дүрмөт менен 2 коёнду атып алгандай, өз ара отурган аңгемеде сынаган сынчыларга далдаланып барып гезит бетине чыккан. Дөгдүр уулунун сынын, жогоруда айтылган комиссиянын сынын да сынчыларга жооп деген бир макала менен айтып алмак болгон. Сын жазгандарды, аңгемеде сынагандарды талаадан тамга кор деп сөккөн. Калимдин сынчыларды сөккөн себеби ал китепти бастырганга өзү катышкан. Туура сын бере албаган сынчыны талаадан деп айтса эч каршылык жок. Бирок бул жерде тамгачылардын кыстарылып калганына таң калам. Кыргызстанда жаңы тамгага, латын тамгасы 25-жылдан бери көп эмгек кылып жүргөн тамгачылар Калимдин сынына кошо илинип кеткенбизби деп менде жан жок. Калим Жолдоштун тамга корлор деген соккон сөзүндөгү жаңы кор парсы тилиндеги Куранды журнак, бул кыргыз тилинде чы, тамга кор деген сөз кыргызча тамгачы, башкача айтканда алипечи деген сөз. Тамгачыларга эмес, сынга түшкөн китептин тамгаларын тетири окуп түшүнгөн Дөгдүр уулу менен жогоруда айтылган комиссиянын мүчөлөрүнө эле жоруй турайынчы. Ушинтип жазды. Анан Караң калгыр Калимдин макаласында айтылган ойлорду талдап көрсөттү. Аалынын ырларына токтолуп отурбады. Ооба, омуртканы сыздатып, арман муңду ырдатып, кунуна күмүш кулун, алтын аргымак берсе дагы басылбаган чыр ушинтип башталган. Аалы баштагысын өчпөс жерге басып койгону менен ал окуя Калим аркылуу жарыя айтылып, ачыкка чыгып отурат. Ошентип ал талашты бүтүрүшкөнү менен кийинки жылы 1928 жылы Кызыл Кыргызстандын 20-санына Айткулуу Убукеевдин Касым ырларынын жыйнагы аталган көлөмдүү макаласы жарыяланды. Анда Тыныстанов түз эле алашчыл, байманапчыл акын аталды. Бирок акындын кашкайып турган чеберчилигине, чыгармаларындагы көркөмдүк маселесине кантсе да таң калбай кое алган жок. Автордун профессионал даярдыгынын күчү, жетилгендиги, чынында Озеки адабиятын алкагынан чыгып, ошол кездеги жаңычыл көрүнүш болуп жаткан эле. Ошентип Жарма Таарынычтан жаралган иш улут адабиятындагы жаңы башталмага карата жаалданган жаатташуунун отуна май тамыза берди. Үркөрдөй болгон кыргыз жазуучулары бири-биринен үркүп, бири-биринен шек санап коркуп, бири-бирин душман көрүп, бөлүнүп жарылуучулук ачыкка чыга баштады. Ар ким өзүн ак санап, ар ким өзүн сак санап, түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да, душмандарынын түбүнө жетүүнүн аракетинде тазалоо деген апааттын башында болушту. Натыйжада Сыдык Карачев, Токчоро Жолдошев, Сатыбалды Нааматов өңдүүлөр баш болгон бир канча акын жазуучулар болгондо да улуттук тамгадагы жазмабыз жаралай элек мезгилде жазуу иши менен алектенишкен, чыгармаларын башка тектеш тилдерде жарык көрүп турган гезит журналдарга кадимкидей жарыялап келишкен калем кайраткерлери Каражанды кайыштырып, жалган жала жабыштырылып, улутчул, эскини көксөгөндөр, учур саясатына ачык айкын каршы иш жүргүзгөндөр аталышып, анан алар акырындан байкалбай жүрүп отуруп, оттуу кездин оопат болоор оюндору катары караланды да, караңгы менен жарыктын ортосунан кандуу жылдар кайра бошоткус кылып кармаган эл душманынын арасына билинбей кирип кетишти.
Ленин тууралуу жарык көргөндөн кийин ВКПБ Кыргыз облустук комитети бул жыйнактын идеялык көркөмдүк сапаты туурасында калыс рецензия жазууну Касым Тыныстановго тапшырган. Мунун себеби мындай эле. Ошо кезде жыйнак жөнүндө ар кандай сөздөр айтыла баштаган. Жарык көрүүгө татыктуу эмес экен деген да пикирлер болгон. Ушундан улам Кыргыз обкомунда жагымсыз жагдай түзүлүп, анан анын ак карасын териштирип, туура жыйынтык чыгарыш үчүн иш Касымга тапшырылган. Тапшырылганда да ВКПБ Кыргыз обкомунун мүчөсү агартуу комиссары катары берилет. Ырлар жыйнагын кылдат карап, рецензия жазгандан кийин бул боюнча түзүлгөн комиссия анын жазуу жүзүндөгү пикири менен толук таанышып чыгат да, натыйжада жыйнактагы ырлардын көркөмдүк деңгээли, идеялык сапаты начар деп табылып, ал тургай жарым-жартылай элге тарап кеткен китепчеге тыюу салынган. Окуудан алынып коюлсун деп токтом кабыл алынат. Комиссиянын бул чечими ВКПБ Кыргыз облустук комитетинин бюросу тарабынан колдоого алынып бекиши, башкача айтканда жыйнакты алып салуу же тескерисинче албоо жөнүндө санкция токтому чыгышы керек эле. Тилекке каршы андай иш болбогонун Касым ачык биле албай калды. Ким билет, тыюу салынган болсо уу-дуу чыкмак. Андай чечим болбосо керек. Деги эмнеси болсо да Ленин тууралуунун тегерегиндеги Касым менен Аалынын таарынычынын башы тиги Ташкенден башталып, кийин кайра Пишпектен күч алып, автор жыйнактын чыгышына бут тоскон деп бир кездеги рецензенттин үстүнөн арызданып, анысы тиешелүү жерден каралган эмес. Токонбаев өзү билип чыгарткан деген жообун берип отуруп, анан ушундай иштерден улам комиссия түзүлдү да, Тыныстанов кайрадан пикир жазды. Айтор куру намыстан куралган кармаш уланып, тарабас таарыныч күч алды да калды. Бир жагынан бул чубактын гунундай чуулган ишти гезит журналдарда курчутуп жиберди. Алар болбосо мынчалыкка барбайт беле. Экинчиден Тыныстановдун экинчи рет рецензия жазышы да чын эле Аалынын кыжырын кайнаткандай болду. Ооба, ошентти. Өз пикиринин чындык экенин далилдейм деп жатып, ал да жалын табын сезди. Көз караш менен пикирдин чындыгы, жеңиши үчүн болгон далалаттар өчпөс от болуп кетти. Ооба, ушундай иштерден чогулган таарынычтын бүт баарын Аалы Академия кечесинен чыгарды. Жанагы жан алгычтай жазылган Мукамбет Дөгдүровдун макаласынын чыгышына ушулар, айрыкча Шарип Көкөнов себепчи болгон. Ал кезде ошол манап тукуму эркин тоого редактор эле. Тыныстанов экөөнүн тымызын жүргүзгөн саясаты деп санап, кеченин кереметин келиштире талкалап, салтанат шаңын чар учкандай чыгарды. Сааттай так, сагызгандай сак иштеген Аалынын макалалар сериясынын чабуулу башталды. Жазыксызга шилтенген таяк кези келсе өзүнө тиет деген сөзүнө балка акын абдан бек турду. Муну эл Токонбаевдин коммунисттик эрки, көз карашы, саясий ишеними, принципиалдуулугу катары карап жүрүштү. Өздөрүнүн өзгөчөлөнүп көрүнбөгөн бул сапатка пенделигине салып суктангандар да, таалайындай көрүп тамшангандар да болду. Бирок аны Аалынын Шербото бабасынан бери келатканын, андан берки Токонбай атасынан калган кадимки эле пенделик мүнөз, кызыл канда ойногон, тула бойдо туйлаган бир кыял экенин эч ким этибар алган жок. Бүркүт шаңшыш үчүн, булбул сайраш үчүн жаралган эмеспи?